Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Рахмандын Баңгизат империясына каршы чыккан Ташиевдин өжөрлүгү кармады. Баткендеги тажиктер менен болгон чек арадагы окуя, алардын кара мүртөз баскынчылыгы тарыхта беттерине чийилген чиркөө бойдон калат. Бирок согуш аяктады деп ойлобошубуз керек. Ал уланууда, тек гана башка форматта. Бул согуштун бирден бир себеби тажиктердин аталыгы Эммануэль, Эмомали Рахмандын үй бүлөсү көзөмөлдөгөн ири Банги трафиги деген сөздөр айтылып, анын Банги империясын ашкерелеген тасмага чейин тараган. Чынчынына келгенде ошол империянын жолун бууп, ажыдардын куйругун басам деп УКМК башчысы Камчыбек Ташиев нарко барондорго жек көрүндү болуп, өз элинин түшүнбөстүгүнө туш болду. Ташиевдин жүгөр, жоопкерчилиги чоң, бирок ошентсе да көкжалдыгын кайда катабыз, өжөрлүгүн, тайманбастыгын кантип койдурабыз? Эч качан анта албайбыз. Анткени дал ушул мүнөзүнүн сапаттары менен бул ири мафияга туруштук берсе болот. Өткөндө бир дүңдебедиби? $20 миллион түзгөн 440 килограммдан ашык героин Баңгизаты кармалды деп УКМК тарабынан. Бул героин Борбордук Азия аймактары аркылуу жакынкы чыгыш Европа өлкөлөрүнө Баңгизат ташып жүргөн эл аралык Банги каналына тиешелүү деп айтылган эле. Көрсө, бул дал ошол Эмомалиге тиешелүү героин экен. Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында укук коргоо органдарынын практикасында биринчи жолу ушундай ири масштабтагы Банги каналынын ишине бөгөт коюлуп, рекорддук көлөмдөгү героин түрүндөгү Баңгизаты колго түшүрүлгөн. Албетте УКМКнын катардагы кызматкерлеринин эмгеги чоң, ошол эле маалда жетекчиси Ташиевдин тайманбастыгы да мааниге ээ. Суу жүрөк бирөө болсо дагы деле Рахмандын жана мафиянын ана башчыларынан коркуп отура бермек. Бул эми башталыш гана деп туралы. Ташиевдин өжөрлүгү кармады. Булак, агым, чеке, торк. Нурбек Саяк эми мени карап тур. Биздин президент өз үйүндөгүдөй кенен кирди. Аты менен атасынын атын туп-туура айтты. Саламдашканда колун орус падышасынын колунун үстүнө койду. Мен сенден төмөн эмесмин дегени. Отура турган креслосун өзүнө ыңгайлуу койгону сен көрсөткөн жерге отура бербейм деген белгиси. Жакшы маанайда тосуп алган кишиге жакшы маанайда амандашканы кыргызчылыгы. Путин сүйлөп жатканда күлүп карап турганы, алдана турган киши сага мен эмес деген маанини. Ушинтип жоорусаңар оозуңар жырылабы? Ой, кыргыздын атынан барган кыргыз президенти да, миң жаман болсо да кыргыз да. Дагы кайталайм, бизде эч качан зулум падыша болгон эмес. Баарын айланасында айланган жетим көпөлөктөр менен алардын сене көзгө окшогон чумо желдеттери анга түрткөн. Шелпийип кийген балаңдын 10 жылдыкка кийген тупилийин сүйрөп жүрөсүң дагы асманды сүйлөйсүң. Тур азыр барып күзгүдөн өзүңдү карачы биринчи. Ушуну Путинге да которуп берип койгула мыктылар деп жазат ал. Аскар Акаев Тажикстан Кыргызстан көрсөткөн жардамына кыянаттык кылды. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев кыргыз-тажик чек арасында болгон тууралуу пикирин билдирди. Бул тууралуу ал жергиликтүү каналдардын бирине берген маегинде билдирген. Анын айтымында Тажикстан Кыргызстандын көрсөткөн жардамына кыянаттык кылды. 90-жылдары Тажикстан кандай оор абалда болгонун унутуп калды. Андан кийин жарандык согуш чыккандан кийин Кыргызстан токтоосуз гуманитардык жардамдарды жөнөтүп турган. Тажикстанды электр тогу менен камсыздап турганбыз. Ал убакта Тажикстанда дээрлик свет деген жок болчу. Тажикстандын Баткенге жасаган аракетин мен ачыктан ачык эле агрессия атайын даярдык деп баа берем, деди мурдагы президент. Өмүрбек Субаналиев Баткендеги контрабанда боюнча баары шопурдан башталган. Супер KG порталынын галстуктар долбоорунун кезектеги коногу өкмөттүн Баткен областындагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев болду. Ал Баткен областында контрабандалык жүктөрдүн ташылып жатканына, кыргыз атка минерлеринин тиешеси бар деген сөздөрдүн канчалык деңгээлде чындыгы бар деген суроого жооп берди. Контрабанда боюнча айтылып жаткан сөздөрдүн баары чын. Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, эң жакыр облусту бул Баткен обласы. Жада калса таза суу маселелеринде тартыштык бар. Жөнөкөй эле түтүк чыгара турган заводду ал жакка эч ким курган жок. Бирок шайлоого келгенде депутаттыкка аттангандар миллиардтаган сомдорду коротуп жатышпайбы? Бул эмнени билдирет? Бул деген бүт баары контрабанда менен байыды дегенде түшүндүрөт. Баары шопурдан башталган. Андан ары чоң кызматтагылардын өкүл баласы, күйөө баласы болуп уланып кеткен. Алардын Баткенде бир дагы фирмасы жок. Баары Бишкекте сайттары, телевидениялары бар. Алар Баткенди жөн гана колдонуп келишкен жана контрабанданы ошол бойдон кармап тургусу келет, деди Субаналиев.
Айып пулдарды азайтууну тармактык комитет колдоду. 25-майдагы Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин кезектеги жыйынында министрлер кабинети тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда карады. Жыйында баяндама жасаган Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев мыйзам долбоору жол кыймылынын айрым эрежелерин бузганы үчүн айып пулдун көлөмүн азайтуу максатында иштелип чыкканын белгиледи. Ага ылайык айып пулду азайтуу төмөнкү 6 эреже боюнча сунушталууда. Белгиленген ылдамдыктан 10 км/сааттан ашык, бирок 20 км/сааттан ашпаган транспорт каражаттарынын айдоочулары, жол белгилеринде же жүрүү бөлүгүнүн белгилеринде көрсөтүлгөн токтоочу сызыктын алдына токтоп турган жол кыймылынын эрежелерин сактабагандык, светофорго тыюу салган же жол кыймылынын көзөмөлдөөчүнүн жаң соосуна тыюу салган. Жол белгилеринин талаптарын сактабаганда, жүрүүчү бөлүктү белгилөө боюнча талаптарды аткарбаганда, токтотуу же токтотуу эрежелерин бузуу, келе жаткан тилкеге чыкпай маневр жасоонун эрежелерин бузуу. Анын айтымында мыйзам буга чейинки коопсуз шаар долбоорунда каралган айып пулдарды азайтуу боюнча берилген сунуштарды эске алуу менен иштелип чыккан. Мыйзамга ылайык жол эрежелерин бузуу үчүн буга чейин 1000 сомдук айып пул 70% азайтылып, 300 сомго төштү. Бирок бул мыйзам бузуудан кийин 15 күндүн ичинде төлөнгөн учурга гана тиешелүү. Мисалы 2000 сом болсо андан 30% гана төлөйт. Бул шаардыктар үчүн абдан чоң жеңилдик. Бул мыйзамдын бардык протоколдоруна тийиштүү эмес. Коопсуз шаар долбоорунда 9 бузуу катталса, бул мыйзам 6 учурга гана тиешелүү болот, деди Абдиев. Бир катар талкуудан соң мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 17 миллион доллар берет. Каражат кайда жумшалары белгилүү болду. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 17 миллион доллар берет. Анын тең жарымы грант катары бөлүнөт. Калганы 38 жылга 0,75% менен насыя катары берилет. Экономика жана финансы министринин орун басары Милан Байгончоковдун айтымында, бул акча аймактарды өнүктүрүүгө, экономикалык жана социалдык инфратүзүм объектилерин колдоого жана COVID-19 илдетине каршы күрөшүүгө жумшалат. 12-майда саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы коронавируска каршы күрөшкө 20 миллион доллар берерин билдирген. Министр бул акчага Кытайдын вакцинасын сатып алабыз деп билдирген. Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik 5 вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Анын алкагында орусиялык Sputnik 5 вакцинасы толугу менен сайылып бүтүп, экинчи дозасы гана калды. Июнь айында AstraZeneca вакцинасынын 210 000 дозасы COVAX программасынын алкагында келери күтүлүүдө. Ошондой эле Кыргыз өкмөтү Кытай менен Орусиядан да вакцина алуу тууралуу сүйлөшүп жатат. Аскар Акаев: биз теңиз бөлтүрүктүү президенттик программа менен батыштын мыкты жождорунда окутканбыз. Кумтөр алтын кенинин тегерегиндеги акыркы окуялар тууралуу Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев маалымат берди. Жалпы жонунан ал кыргыз бийлигинин экологиялык зыяндарды калыбына келтирүү жана 5 жылдык салык төлөмдөрүн алуу аракеттерин колдойт. Бирок бул маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечсе болмок. Инвесторлор да ага каршы эмес болчу деп эсептейт. Анын пикиринде алтын кенинин айланасында кырдаал ашыкча саясатташып кетти жана башкы максат экологиялык зыяндар үчүн компенсация алууга тоскоолдук жаратат. Жападан жалгыз жол, даанышман чечим бул сүйлөшүү гана. Компромисс издөө, ызычуусу жок, спекуляциясы жок, жумушчу кабинеттерде тынч талкуулоо. Бирок тилекке каршы азыр бул мүмкүн эмес. Анын үстүнө депутаттар соттук тартипте чечүүгө басым жасап жатышат, деди ал. Анын айтымында Кыргызстандын эл аралык арбитраждык сотто утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү 2009 жылдагы келишимден улам жогору эмес. Мындан сырткары ал теңиз бөлтүрүк тууралуу өз пикирин айткан. Мен аны билбейм, адамдык жана менеджерлик сапаттары тууралуу эч нерсе айта албайм. Бирок ал жогорку профессионалдуу инженер экенине ишенем. Себеби 20 жыл мурун биз аны 21-кылымдын кадрлары президенттик программасы боюнча жөнөткөнбүз. Биз анда өтө таланттууларды тандап, түрдүү мамлекеттерге окууга жөнөткөнбүз. Биз аны дагы ушул программанын стипендиясы менен колдогонбуз жана ал батыштын алдыңкы жогорку окуу жайларында окуган, деди Аскар Акаев. Ал Кыргызстан алтын кенин мындан ары деле иштете аларын, бирок өнөктөштөр менен иш кандай жүрөрүн жана ал канчалык эффективдүү болору белгисиз экенин айтты.